Урматтуу депутаттар, бүгүн ушул жалаң эле болот жөнүндө сүйлөшүп койдуңуздар. Мен анда сиздерге дагы, төрагага дагы сунуш берем. Эмки регламентке, жок, эмки сессияга болоттун тартуу жөнүндөгү жол жобосун жоболоштурайлы деп туруп, регламентке жолбосо өзгөртүү киргизип, токтомго киргизгилечи анда. Эмне үчүн мен жөнүндө сөз болуп атат дейм да. Менин тартканым баардыгы мыйзамдуу жана бул айкындуулук. Элдин астындамын да. Анан жалпыбыз элдин астына келип анан кийин кыска нуска кылып, билбейм, менин мындай оюмду чектегениңиздер менен эмнеге жетишесиздер дейм да. Тескерисинче, бул жакта ууруугерчилик жок да турабы? Депутаттар эмне ууруу жок мен. Бир жашырган бир коррупциясы барбы? Эмне үчүн муну чектөө коюп атат мага? Таң калып атам да. Анан урматтуу депутаттар, төрага мен сизге мыйзам менен белгилеп коём. Бүгүн тартуу жана тартпоо деген маселе болчу. Болоттун тартуусу эмес болчу бул. Кеңештин ичинде чагылдыруу. Конституцияга могунун баардыгы барып такалат. Мына азыр ошону айтайын. Эми такалат ушулчу. Конституцияда мындай деп жазылып турат, 30-беренедечи. Ар бир адам мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын деп атат. Жергиликтүү өз алдынча, ушуну эске алып койсоңуз, Конституцияда жазылып атат булчу. Жана алардын кызмат адамдарынын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык жергиликтүү бюджеттен каржыланган уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алууга укуктуу деп атат. Не дейсиздер? Конституцияга каршы чыгасыздар баарыңыздар. Мен мерден тыясыздарбы? Эгерде токтомго, урматтуу депутаттар, киргизип, добушка коюп, токтом кабыл ала турган болсоңуздар, автоматтык түрдө сотко берем. Көрдүңүздөрбү? Менин өзгөчөлүгүмдү. Биздин да укугубуз бар Конституцияда. Сотко беребиз сиз. Мен ушул токтомду бузганга сотко берем да, дароо элечи. Ошо күнү ушул менин партиялаштарым мени колдоп ошону биздин фракция сотко бербесе, анда мен кеңешке депутат болуп келбейм. Мен толук кандуу укугумду кантип коргошту билем, жана кантип сүйлөштү билем, кантип иш алып барышты билем да. Анан мага жанагындай кошумча үйрөтүп, анан сен тартпай эле кой, тартып кой. Аны үйүңүздө өзүңүздөр тартып, башка кыла бериңиздер. Бирок кеңеште мага эч ким чектөө кое албайт. Мен оюмду айтам, жеткирем, элдин кантип кызыкчылыгын коргойм, бул менин өзүм жол жобом. Ошон үчүн эскертип коеюн, 33-беренени тыйбаңыздар, бул конституциялык. Андан сырткары мен коллегам айтып атпайбы, мына Нурсултан Темирбекович айтып өтпөдү. 4 беренени, 4 мыйзамды да тебелеп атасыздар да. Ушунун баары жыйындысы келип анан регламентке кирет. Анда регламентти азыр өзүңүздөр жокко чыгарып койсоңуздар, элдин астында эртең эмне дейсиздер? Биз кантип жабык өткөрөбүз? Биз эмес, жогорку кеңеште ачык өткөрөт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, могу регламентке уят болбойлу. Мунун баарын ачык эле кылып койлу, ачык айкындуулук. Мен сиздерден сураныз, элдин астында да биз уят болбойлу. Могул дүйнө ачык саясат алып баратат да. Анан биз ушу кичинекей чөлкөмдө өзүбүздү жабып алып анан изоляция кылган эмне кереги бар? Бул өнүгүү эмес, бул өлтүрүүгө алып бара турган саясат. Рахмат.